Медер Асанович, сиздин баяндамаңызды кеңири уктук. Жакшы. Сиздин баяндамаңызды кеңири уктук. Жакшы баяндама бердиңиз. Ошого отурлай эле бир-эки тактоо иретиндеги суроолор. Бүгүнкү күндө жалпы мамлекет боюнча, республика боюнча статистиканы караганда, мисалы, биринчилерден бол Бишкек шаары туруп атат. Андан кийин кайсы шаарлар дагы көңүл бура турган? Siz aytkандай республика боюнча бул көрүнүштөр башталды. Жана Нилуфар Якупжанова да айтып кетти. Биз ошон үчүн комиссияны курамын кеңейтип, Ош шаары жана Манас шаарында коштук. Жана башка шаарда бардык шаарлардын жетекчилерин жыйнап, көчмө жыйын кылдык быйыл. Ош шаарында, Манас шаарында. Ош областынын кичи шаарларын кошуп, азыркы Бишкек шаарында кылып жаткан жумуштардын тажрыйбаларын бөлүшүү жана ушуга күрөштү иш пландарын мерчемдөө боюнча тапшырмаларды бердик. Бирок сиз айткандай азыр Манас шаарында бир аз көрүнүш бар. Ош шаарында дагы кээ бир күндөрдө ушундай ыштын көрүнүштөрү бар. Ошон үчүн биз бүгүнкү тажрыйбаны алдын алып башка шаарларга жайылтууну максаттап турабыз да. Аларга бүгүнкү жердеги булактар баары бирдей эле республика боюнча. Бизде башка булактар жок. Ошол көмүр жагуу жана бүгүнкү күндө транспорттун эбегейси көбөйгөндүгү да. Анан ошол эле муниципалдык курулуштардагы чаңдар, сырттан кирген чаңдар. Рахмат, Медер Асанович. Негизи баяндамаңызда дагы айтып кеттиңиз, бир топ жылыш бар. Аракеттериңиздер менен ошол эле Бишкек шаарынын, Ош шаарынын, Манас шаарынын мэрлердин жалпы бардыңыздар биримдикте иш алып барганыңыздардын натыйжасында жылдагыга салыштырмалуу түрдө бир топ жылуу алдыга жылуу көрүнүп байкалып атат. Андан жанатан бери айтылып атат, бул жерде саламаттык сактоо министрлигинин орун басары сиз да олтурасыз. Сиз конкреттүү түрдө айтсаңыз, бүгүнкү күндө бул кыш мезгилине туура келгендиктенби, бүгүнкү күндөгү ушул же бир кандайдыр бир вирус жүрүп атабы, ушул биздин болуп аткан ушу шаардагы ыш маселесинин канча пайыз тиешеси бар? Ушу бүгүнкү күндө биздин жаш балдардын ооруп аткан оорулары боюнча. Институттун директору ушу изилдөө кылган, айтып берет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Касымбеков Жаркынбек. Нилуфар Якупжановна дагы жана сурады эле, ыштын канчалык деңгээлдеги байланышы бар деп. Атайын изилдөө жүргүзгөн жокпуз, муну талдап чыгуу өтө кыйын. Оорулуктун жана өлүмдүүлүктүн структурасын карап келсек, ал көп факторлуу болуп эсептелет. Бирок мындай тенденция башка дүйнө жүзүндөгү изилдөөлөргө карасак, сөзсүз түрдө абанын булганышы түздөн түз таасир берет. Статистикага тарталсак, жалпы өлүмдүүлүк жана оорулардын саны азайган менен өпкө, дем алуу органдарынын көбөйүшү бизде басым жасалып атат. Анын ичинде аллергиялык ринит, мына ушул түзмө-түз абанын булганышына да тийиштүү 2,5 эсе көбөйүп кетти аллергиялык ринит. Мына ушул эмнеден кабар берет? Анткени ушу өзгөчө жаш балдардын арасында да. Бул биз ведомство аралык комиссиянын алкагында биздин иш алып бардык. Ага Минздравга тийиштүү маселени биз чыгардык. Ушул жана абанын тазалыгынын индексинин, сапатынын индексинин методикасын иштеп чыгып, жана элге түшүнүктүү болуш үчүн 4, мисалы үчүн абанын булганыш факторлору 7 болуп эсептелсе, ошонун эң негизгиси катары жана катуу бирдиктиктер 2,5-10 бирдиктер менен белгиленип алынып, ошол методиканы иштеп чыктык. Стационардык жана 4 станция коюлса, аяктан интерактивдүү онлайн режимде так маалыматтар берип турса, биз калкыбызга туура маалымат жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алынат. Рахмат. Чоң рахмат. Себеби бул жерде коомчулук угуп турат. Кеңири маалымат бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анан бул жерде Арзымат Нуркулович, сиз мына газдаштыруу боюнча жылдан жылга өзүңүздөр пландарды коюп, жакшы иштер жасап атасыздар. Дагы болсо ушул ышты азайтуу максатында азыркы күндө ошол эле Бишкек шаарында, Ош шаарында, бул АТРдин алкагында жаңы конуштар көпчүлүгү кошулган. Ошол сиздерге мисалы бир топ көйгөй болуп атат да.
Анан эми буга чейин дагы пландаштырылган эле, мисалы мына мамлекеттик банктар тарабынан насыялоо боюнча эмне себептен мына статистика боюнча бир гана ушул 2024-жылы болгон 254 гана адам насыя алыптыр. А 2025-жылы 146 гана адам насыя алыптыр. Бул эмне себептен аз? Бул эми же шарттарынын татаалдыгы болуп атабы? Же болбосо элдин кайра төлөө шарттары начар болуп атабы? Эми ушунчай миллиондук шаарга бул жүздөгөн адам алган, бул өтө аз да. Ошого эмне себеп болуп атат? Же может бир альтернативасын карап көрөбүзбү? Бир кайсы бир деңгээлде бир субсидия кылабызбы? Ошо боюнча бир кандай пландар бар? Рахмат, Алишер Абиблаевич, бул маселе чын эле көйгөй болуп атат, бирок акыркы жылдары ошол биз газдаштырган жаңы коңуштарга газга кошулуунун деңгээли көбөйүп келе атат. Анткени бир 2-3 жыл мурун чын эле ушундай абдан көйгөй болчу. Биз газдаштыруу газ түтүктөрдү куруп кетсек, ал жерге газга кошулууга мындай деңгээли абдан аз болчу, 30-40 пайызга араң жетчү. Азыркы убакытта бул көйгөй азайып калды. Анткени чын эле газга кошулуунун деңгээли ар бир жаңы коңуштарда, мына мисалы былтыркы жылдын айыл жана жаңы коңуштарда газдаштыруу деңгээли 85-90 пайызга чыгып кетти. Бул эми сиз айтып аткан 160, 140, анан жана 250 үй бүлө газга кошулуп ушу масыя алгандары. Андан тышкары бизде бул мамлекеттик эле программа. Бул эми башка коммерциялык банктардан насыя ала албаган абоненттер ушул жерден жеңилдетүү пайыз алып аткан жерлерде. Андан тышкары бул насыян менен колдонбой кошулган абоненттердин саны көбөйүп келатат. Мисалы мен жана айтып кетейин, азыркы убакытта ошо жылытуу сезонунда бир жумада 300 үй бүлө газга кошулуп атты. Бир жумада. Бул эми жана насыя жеңилдетилген насыя, бунун процедуралары да оңой эмес. Андан тышкары ушул кээ бир чектөөлөр киргизилип атат. Бул жерде кээ бир абоненттер, кээ бир керектөөчүлөрдүн же кирешеси тастыкталган эмес болуп атат. Арзумат Нуркулович, мен түшүндүм сизди. Ошого бул элдик банк, айыл банктын төрагалары менен биргеликте, булардын кызматкерлери менен биргеликте ошо мен суранайын дегеним, кайсы бир деңгээлде шарттарын жеңилдетип, эгерде бул арыздануучулар заявка берген тарапка жакшыраак көңүл буруп койсок деген сунушту айткым келет. Жарайт. Андан кийинки дагы бир кошумча сунуш, мына азыр атап кеткендей, ушул жаңы конуштардагы ошол эле Ош шаарынын территориясында дагы Кара Суу районунун бир топ айылдары, айыл өкмөттөр, айыл аймактар, ошол эле Манас айыл аймагы, Жоош айыл аймагы, Ала Тоо айыл аймактарында дагы газдаштыруу маселесин дагы бир сунуш катары берейин, бир планыңызга коюп, ошол максаттарда карасаңыз, эми ол бүгүнкү күндө основной Бишкек шаары боюнча сөз болуп аткан болсо, азыр урматтуу министрибиз айтып кеткендей, алдын ала Ош шаарындагы бир алдын ала карап кетсек, ушуга окшогон көйгөй кийинки бир 2-3 жыл аралыгында кайталанбоо максатында. Ошондо сунуш катары өзүңүзгө белгилеп алсаңыз, сиз өзүңүз. Жарайт. Чоң рахмат. Андан кийинки Айбек Жанышбекович, мына сиз дагы азыр кеңири маалымат берип кеттиңиз, өзүңүз дагы жооп берүү иретинде. Бүгүнкү күндө мына Бишкек шаарында бир топ жакшы иштер болуп атат, аны көрүп атабыз. Кечээ күнү дагы ол жанагы полигонду жабуу боюнча, ошондой эле мусорду кайра иштетүү боюнча дагы салган заводуңуздарды көрүп келдик ал жерде. Өтө жакшы иштер болуп атыптыр. Ал дагы болсо кайсы бир деңгээлде абанын тазалануусуна кайсы бир деңгээлде бир чоң бир поддержка болду десек болот да. Ошого отурлай эле анан азыр биздин коллегалар дагы айтып кетти. Сиздерге дагы ушу сунуш катары, урматтуу төрага, бүгүнкү чечимге дагы биз кошумча катары карап кетебизби? Мисалы, биздин урматтуу президентибиздин Жашыл Мурас программасынын алкагында ар бир жаран кеминде бирден бактарак эксе деген бир жакшы бир программа менен чыксак, өзүңүздөрдүн дагы ушул мэриянын азыр айтып атасыз, чындыгында кымбат баалуу болобу, же болбосо кайсы бир деңгээлде миңдеген сандарды айтып атасыз, ошолорду ушул өзүбүздө уругун алып келип туруп өндүрө турган болсок, бул биздин климатка адаптация болуп, дагы болсо жакшы бир жыйынтык бермекте. Азыркы күндө мисалы кээ бир жерлерде 100%га чейин болсо 50%, 30%га чейин толук кандуу баягы
өсүп өнүп кетиши татаалыраак болуп аткан болсо, ошону сиздер өзүңүздөр нөлдөн өстүрүп 1 жыл 2 жыл баягы өзүңүздөрдүн питомниктериңиздер менен карай турган болсоңуздар, дагы болсо жок дегенде бир 5%, 10%га чейин кыскартып ала турган болсоңуздар, кыйла жеңил болот. Ошондуктан дагы болсо Бишкек шаарына, Ош шаарына, Манас шаарына дагы ушул чечимге киргизип, ушул бак-тарактарды жашылдандыруу максатында, ушул экологияны коргоо, биздин ушул кыш мезгилиндеги ушул иш маселесине кайсы бир деңгээлге бир дем бере турган жактарындагы альтернативаны да карашыбыз керек да. Ал эми бул катализатор, көмүр, бул само собой, бул биз түзмө-түз, биз өзү аны контролдой турган маселе. Бул табигый жактан ушул бак-тарактарды жашылдандыруу максаттарын биз алдыңкы 5 жылдык, 10 жылдык пландарды алып кете турган болсок, бир топ жеңил болот. Чоң рахмат барыңыздарга.